Коомдук телерадио корпорациясынын эң көп сүйүп көргөн көрөрманы бар. Көп жылдардан бери элге кызмат кылып келе жаткан Арноо концертинин автору Зайнаш Каракүчүкова 1953 жылы 12 апрелде Ысык Көл областынын Тоң районуна караштуу Төрткүл айылында жарык дүйнөгө келген. Кичинесинен акыл эстүү, зирек өсүп, мектепти эң жакшы баалар менен аяктап, Борборго келип Кыргыз мамлекеттик университеттин ошол кездеги эң кадыр барктуу факультеттердин бири болгон тарых факультетине тапшырып, аны да артыкчылык менен аяктайт. Өзүнүн чечкиндүү, шыр жүргөн жана боорукер мүнөзү менен курсташтардын арасында өзгөчөлөнүп турар эле. Студент кезинде эле башкаларга күйүмдүүлүгү, тыңдыгы, зиректиги үчүн аны баардыгы терең урматтап сыйлап, айрымдары караан тутушар эле. Таанышканыбыз ушул баарыбыз ушу тарых факультетине, университеттин тарых факультетине өтүп калдык. Ушу биринчи курстан баштап эле чогуу. Эми ошондо жаш кез баардыгы тең эле сезимтал мындай карап көрүп, бири-бирибизге мындай көз караш жасайбыз да, ошондо кандайдыр бир баардык кыздардан өзгөчөлөнүп айырмалып турчу да. Анткени күнүгө чачын жасап келет, күнүгө бөлөк мындай жакшы көйнөктөрдү кийип келет, шым кийип келет. Анан өзүнүн кандайдыр бир адамдарды өзүнө тарткан бир жакшы мүнөзү бар болчу, күлүп жайнап, эч качан мындай кабагын бүркөп, анан урушуп, антип-мынтип ийген көрчүмөспүз да. Анан кандайдыр баарыбыз тең анан жакшы көрүп, Зайнаш деп ушул курсташтардын эң биринчи мындай көңүлгө жаккан кыздардын бири болчу. Биз как эркек катары айтабызбы, тууган катары, жердеш катары айтсак дагы, бул биз эч качан жаңылбайбыз да. Анан өзү кандай десем, ошо башынан эле мындай адамкерчилиги, анан кийин туура жүрүп, туура сүйлөгөндүгү, анан өзү боорукер болчу. Ошондо эле ошо бир-эки көргөндө эле биз ушу боорукерлиги, анан кийин бир жаман нерсени такыр мындай көңүлүнө албайт да, ушу жаркылдап эле жүрчү. Менин элесимде ушу бүгүнкү күнгө чейин эле ошо болду. Эми анан биз кийин пахта тердик, биз чөп чаптык, строй отрядтарга бардык, баардык иштерге. Ошол жерде баардык адамдардын мүнөзүн көрөсүң, баягы кандай адам экенин баягы турмуш шарт көрсөтөт да. Ошол жерден бир жерден кабак кашымды кыйналдым же болбосо тигиндей мындай деген. Наоборот, ошо кыйналып тигинтип аткан кыз жигиттер болсо барып эркекче жардам берип, жана биз айтып атпайбызбы, ошол кичине өзү дагы эркерээк, анан кийин эркектер менен ойноп, баягы ат минип, баягы ушундай мүнөзү, баягы турмушка катуу, бирок боорукер, ушундай бир жакшы мүнөзү бар болчу да. Эркек мүнөз болгону менен назиктиги укмуштай жакшы болчу. Сүйлөгөндө дагы мындай келип сенин көңүлүңү оорутпай, же болбосо бир минтип келип кабагын бүркөп сүйлөгөнүн көрмөзмүн. Эми ошол окууну бүткөнгө чейин бир жаман сөз угуп, же болбосо бир кандай десем, бир кабагын бүркөгөнүн көргөн жокпуз. Баарыбыз тең ушу Зайнаш деп эле турчубуз. Анан эми окууну бүттүк, анан баарыбыз тең ар кайсы жакка тарадык, кеттик. Анан 77 жылы капысынан ушу Манас Таласка барып, ошо аэропортуна келип, анан ошол жактан учмакмын да. Анан ошол жактан учсак, ошо аэропорттон жолугуп калып, ой деп келип эле кучактап, анан баягы мен уже атым чыга баштаган да. Анан анда бир аябай жолукканбыз да. Анан кийин 80-жылы ушу Талас аэропортунан дагы бир жолугуп калсак, учуп аткан самолетту токтотуп коюп, кафеге алып барып, тамактандырып, анан кийин кое тур жетишебиз деп үйүнө алып барды. Ошо Таластагы үйүнө алып барып, каныкем келип калыптыр, мындай кишини сыйлабасак кимди сыйлайбыз деп, билбейм кылып самолетту кандай токтотуп койгонун. Анан кийин барып үйүнө барып, мага калпак кийгизип, мындай кылып көйнөк кийгизип, антип-мынтип ыраазы кылып, анан кийин кайра өзү алып келип, ушул самолетко отургузуп, жакшы бар деп ушинткен. Эми буну ар ким эле дагы эркек деле керек болсо биздин кээ бир чоңдор деле жасай албайт да. Эми бул кишидеги ушундай Зайнаштагы адамкерчилик мүнөздүн эң жогорку стадиясы деп койсо болот да. Баардыгын таштап коюп, ушу адамга жакшылык кылам деген мүнөз бул баардык эле кишилерде боло бербейт да. Анан эми негизгиси, жана биз айтып атат, турмуштун эми ушундай ар кандай болгонун бүт баарына кабагым кашым деп койчу эмес.
каки деп мага звонить эткенде дагы ушу каки деп кандай жүрөсүң, эмне кылып жүрөсүң? То есть телефондон дагы баягы үнүн уксаң, ошо өзүңдүн жаман сезип турган кезде дагы айласы жок туруп, же болбосо телефонго ой жакшы заке кандай деп ушинтип айтканга баягы өзүңдөн өзүң мажбур болупсуң да. Муну биз баягы мен өйдөлөтүп же болбосо кооздоп айтып аткан кеп эмес. Мен ушул Зайнаштын өзүнүн мүнөзүн, адамгерчилигин, боорукерлигин, ушул адамга эртең менен туруп эле ошону ойлойт болуш керек деп ойлойм да. Эмне кылып жакшылык кылсам деп ушундай деп ойлой турган адамдардын бири болчу да. Анан эртерээк кетип калды, конечно. Бул жеке эле бизге жолдош балдарына чоң жоготуу эмес. Бул өзүнүн ишмердик жагы, өзүбүздүн боору телевидениядагы өзүнүн коллективине дагы мен айтып атам, оор чоң жоготуу болуп калды окшойт деп. Эмне кылабыз? Бул элес деген жакшы да. Жакшы адамда жакшы элес калат. Анткени мына мен ушул айтып атпайм, 60 жылдыкта деп балдар аны мен деле билген эмесмин. Булар курсташтар чогулуп, анан Зайнаш кимди жолдошун экөөнү келгиле деп айтышкан го. Анан ошондо саат 10-до звонить этип калды. 10-до звонить этип ушундай деп акыркы жолу биз менен сүйлөшүп калды, карасаңыз. Ошондо дагы бул эң чоң адамгерчиликтин жогорку бир эмеси деп айтсам болот, туу чокусу деп. Өзү кыйналып, кысталып жатса дагы кечирим сурап, бара албай калдык деп айтты. Бул мындай жөнөкөй адамдардын баары элесине келе бербейт да. Анан ошо биз кандайдыр бир телефон менен дагы коштошуп калдык да. Өзүнүн ошол жакшы адамгерчилик мүнөзү менен. Табиятынан өзгөчөлөрдөн айырмаланып, эң бийик асыл рухту ыроологон жан дүйнөсү өзгөчө жандар болот. Алар өздөрүнүн керемет адамдык асыл нар санаттары жаз күнүндө жадыраган жагымдуу жүзү менен элдин эсинде. Алардын катарында Зайнаш эже да бар. Мен Зайнашты эстегенде түн ичинде булуту жок асманда жаркырап жайнап турган көп жылдыздын ичинен бир жарык жылдыздар көрүнөт. Ошол жарык жылдызга салыштырат элем да. Анткени өзү да ушундай жаркыраган, ушундай таза адам эле. Баардык адамдарга бирдей мамиле кылчу. Анан ушунчалык боорукер, колунда өзүнүн акыркы бир нерсеси болсо, ошол ага караганда ошо башка адамга көбүрөөк керек болсо, ошону тартынбай мага караганда сага бул абдан керек экен деп ошону деле берип койчу. Ишинде мыкты кесиптеши, үйүндө жүрөгүнүн жылуу мээримин чачкан эже, ал эми айланасында курчап турган инсандарга карегинен чачылган нуру менен кошо энергия жылуулук чачып турган асыл инсан деген арноолор Зайнаш Каракүчүковага таандык. Мен өзү эми ушул мындай кандай десем, мен ушул аябай бир тууганчыл адам эле биринчиден. Анан экинчиден ушундай кол ачык эле. Ушундай мындай жок дегенди айтчу эмес. Ушундай кандай болбосун, кимди күтүп албасын, ушу жоктон барды жасачу эле да. Ушундай бул аялдарга тиешелүү жакшы касиеттердин бири деп эсептейм. Анан кийин ушу бул бирөөнүн көңүлүн калтырчу эмес. Бирөөнүн көңүлүн калтырчу. Ушунчалык боорукер адам эле. Мен ушул жагын айрыкча ушу байкап калып турмун. Мен ал тамашакөйлүк жагы, анан кийинчерээк байкап калганыма караганда ушундай сөзгө чеберчилиги, чечендиги дагы бар эле. Анан ушундай жазган ырлары дагы деп ушундай угуп калдым, бирок чындыгында мен окуганга үлгүрбөй калдым. Аны ал өзүнчө бир сыр кылып алып калды окшойт. Зайнаш Каракүчүкова университетте аяктаган соң алгачкы эмгек жолу Талас шаарындагы мектеп-интернатта директордун тарбия иштери боюнча орун басары болуп иштөө менен башталган. Кийинчерээк Ош шаарына которулуп, ал жакта да мектеп-интернатта мугалим, директор болуп үзүрлүү эмгектенген. 1981-1993 жылдар аралыгында республиканын аймактарындагы областтык телерадио компаниялардын дээрлик баардыгында алгач үн режиссер, кийин редактор болуп иштеп, радио уктурууларды, телекөрсөтүүлөрдү даярдаган. 1993 жылдан тартып улуттук телерадио корпорацияга келип иштеп калат. Изденүүсүз жүрө албаган ал келери менен эле
Арноо концерти деген долбоор ачып, кыргыз тили көрүүчүлөрүн чоң сүйүнүчкө бөлөгөн. Зайнаш Карагүчүкованын автордук программасы болгон Арноо концерти бүгүнкү күндө дагы жалпы кыргыз элинин сүймөнчүлүгүнө ээ болууда. Арноо концерти ушул 89-жылдары ачылды окшойт. 89-90 жылдардын башында ачылды. Ошондо биринчи редактор болуп келди дагы. Өмүрүнүн аягына чейин ушул Арноо концертинде редактор болду. Анан Арноо концертинде биз бир нерсени баягы ким сөздү бакса сөздү угат, ким ырыккысы келсе ырды көрөт. Анан ушундай бир жакшы каалоолор кетет эле да. Анан мен башында ойлоп жүрүптүрмүн, ушул каалоолорду ар ким өзү жазып алып келсе керек ба, элдин ичи бай эмеспи деп. Анан мен да өзүм бир туугандарымды куттуктоого туура келип калды да. Анан мен мындай сөздү жазып алып, даярдап алып бардым. Анан алып барсам Гүлдү да эжеке жөн эле коет белең, сиз атын, фамилиясын айтып койсоңуз эле, калганын мен жазып коет элем да депчи. Мен ошондо биринчи жолу билдим. Ошол тексттердин баардыгы Зайнаш өзү жаза тургандыгын. Анан бири-бирине окшоштурбай, ошонун мүнөзүнө жараша, карыга карыдай, жашка жаштай, балага баладай, ошондой текст жаза турганда, ошондо мындай бир жакшы бир урматтоо сезими пайда болду. Себеби өзүңүздөр билесиздер, кээде мындай айтылган жакшы каалоо кээде өзүңөн деле ашпай калат, өзүңдүн жакындарыңа деле ашпай калат. Анан атаң тааныбаган кишилерге ушунчалык бир жүрөгүн төшөп, көңүлүн төшөп, ошол каалоолорду жазыш үчүн бир мындай чоң жүрөк керек болсо керек, бир айкөлдүк керек болсо керек. Арноо концертинин текстин Зайнаш Карагүчүкова даярдап, аны эфирден дикторлор Гүлшан Молдоева менен Бактыбек Мамытов кемелине келтире окуп, куттуктоо ээсине өзгөчө бакыт тартуулап келишет. Зайнаш экөөбүз эми бул Арноо концерти аркылуу таанышып, ушул жерде чогуу иштешип калганыбызга 20 жыл убакыт өткөн экен. Ошол убакыттын ичинде мурун баягы мен Арноонун алып баруучусу катары аны менен мындай иш боюнча гана тааныш болуп жүргөн болсом, анан кийинчерээк 10 жылдай убакыттан кийин, мына 10 жылга жакындап калды, чукулдап калды. Ушу Арноо концертинде чогуу отуруп, бир кабинетте отуруп, редакторлук. Ушу мен Арноо концертине редакторлук кызматка келип калышыма дагы ушу Зайнаш себепкер болгон бир чети. Ушундай бир жакшы нерселерди айткандан такыр аянчу эмес, тартынчу эмес. Анан кийин бир жакшы нерселерди айтып коюп, аны ошо каткырып күлүп, көңүлүбүз көтөрүлүп, бир ошо жумушка бир майрамдагыдай келип, ошо майрамдык маанайдын үстүнө огош битер бир жакшылыкты тартуулап, жакшылык бир нерселерди арнагандан өзү бул чоң искусство. Бирге иштеген баламдын кесиптештери, балдарымдын, ошондой эле өзүмдүн кесиптештерим жана балдарымдын достору, бир туугандарым, баардыгыңарга бүгүн мен ыраазымын. Бул жерден айтып кетким келет. Адам бир эле жаралат экен, бир эле келет экен өмүргө. Бир эле нерсе болот экен. Ушул менин кичинекей көкүрөк күчүгүм. Балам үйлөнгүчү биздин мына бул жерде бир туугандар, тайкелери, аяш аталар баары тилектеш бизге кичинекей баладай көрүндү эле. Эми мына минтеп турмушка кадам шилтеп, өзүнүн мындай алгачкы эмесин, турмуштук жолун баштап атат. Иште мыкты кызматкер болсо, үйдө жароокер жар. Мээримдүү эне, өмүрлүк жолдошу КТРКнын журналисти Жээнбай Карагүчүковдун жакасына чаң жугузбай, курсагын ачырбай, ар дайым күлүп жайнап узатып, күлүп жайнап тосуп алып, өмүрлүк жардык милдетин өмүрүнүн акырына чейин ак тилден аткарып өттү. Жумуштан кичикче мезгилде да бар. Мезели. Жөн эметип атса да, ооруп атса дагы келип жумушуна шашып турчу да. Ошо арманы көбүнчө ичинде бир туугандар жылдан, 2 жылдан, 1 жылдан кетип отурганда ошого жаман өкүнүч болду да. Бул энелик мээрим деп бөтөнчө биз айтабыз го. Балдарга ошо энелик мээримди, бир туугандарга ошо бир туугандык мээрим керек, туурабы? Досторго да ошондой. Ар бир мээримдин өзүнүн чеги да бар. Вот ошонун бүт бардыгын ушул кандай десем, ушу учурунда анан кийин ушул көкөлөтө
бир тууганды дагы эч качан менин бир тууганым тигиндей мындай деп айтканын уккан эмесмин. Балдарын дагы анан ушу бөтөнчө жана кичүү уулун ушунчалык барктап, ушунчалык жанындай сүйүп, ушу карап мындай. А бирок ушу бөтөнчө жалынып жибергенин мен уккан жокмун, бирок энелик мээрим, энелик сезим менен ушунчалык бир караганда ошо эненин бир көзү бар го, бир жакшы көргөн. Ошол бири сүйлөгөндө да сегет кетейин, садаган кетейин, алтыным деп. Мына ушуларды акырын берип турганда, анан ошону менен, конечно, мен ойлойм, ушу артында калган Туяк деп Чыңгыз атабыздын айткан бир жазып кеткен бир жакшы китеп чыгармасы бар го. Эми ошол артында калган Туяк, ойлойм, адам болуп, жакшы болуп, өзү жакшы, мүнөзү жакшы, баягы ишке жакшы мамиле кылган, ошол эненин айтып калган сөздөрүнүн бүт баары тең эсинде калып, ушул атасы менен, бир туугандары менен, жана бизге окшогон агалары менен, баарды менен, ага тууган бир туугандары менен жакшы мындай кептешип, ошолор менен биригишип, баягы Зайнаштын жоктугун билгизбей, баардык ошо кылып жүргөн мамилелердин баары тең чогуу алып жүрүп, бир жакшы адам болот го деген тилегибиз бар да бизде. Ал эми уулу тилектеш апасынын ар бир айткан сөзүн жүрөгүнө бекем түйүп, өзгөчө эңириде адам бол деген сөзүн жашоодогу башкы максаты катары көкүрөгүнө туу тутуп сактап келет. Эне деген сөз менче айтканда бул максат болчу да, көп нерсеге аракет кылганым ошо өзүм энем үчүн болчу да. Айта турган боорукерлиги албетте бул абдан боорукер киши болчу да. Ама албеттечи бул жашоодо адам баласы чын жүрөктөн адамкерчилик болуш керек. Адам сапаттуу болуш керек. Анан өзү айтчу да, ушактаба, жамандаба. Мандын коллегалары мисалы жанында көпчө отурган билет болуш керек. Ушу энем мен эч кимди жамандап, бирөөнү ушактап, бирөөнү кемситип, бирөөнү өткөн жок да. Анан айтчу да, ишиңде так бол депчи. Адам баласы ишинде так болсо дейт, бул көпкө жетет деген нерсе да. Эжем кичинекей кезинен эле окууда дагы, спортто дагы, өзүнүн жашоо турмушунда дагы ушундай баардык жагына жанталашып, ушу бир алдыга болоюн, элдин алды болоюн, ушу туугандарга, жериме, элиме бир керегим тийсин деген бир жакшы биздин кыргыздын кыздарынан эле. Эжем ошо бизди кичинекей кезибизден жакшынакай өзүнүн жакшы акыл насаатын айтып, жакшы нерселерин көрсөтүп, ушу эжемден көп тарбия алдык. Мына биз чоңойгондон кийин эжем ушу мен спортто, институтта окуп жүрүп, спорт менен ушу Ош жакка барып калганда эжем Ош иштеп жүргөндө Ош жерден тозуп алып, ушу иним кичинекей болсо да иним келип калыптыр деп, ушул жерде өзүнүн жакшынакай бир нерселерин көрсөтүп, биздин барган агайларыбызды, досторубуздун баарын жакшынакай сыйлап, урматтап, ушунчалык боорукер, бир тууганга аябай мындай эме болуп турган эжебиз бар эле. Эжемдин ушул элеси менин көз алдыман кетпейт. Анткени мындай эжелер ар бир адамга бере бербейт экен. Кудай таалам эжеме сулуулукту дагы, акылды дагы, аң сезимди дагы, ушунчалык бир жакшы нерселердин баарын Кудайлар тартуулаптыр. Ушунун баарын эжем өзү бир жашыраак, кичине бир дагы 20 жыл жашап, 10 жыл жашап, бизди кубантып кетсе жакшы болмок. Балдары чоңоюп, жаңадан иш арага жетип, кичине бир ооздоруна мындай балдарын чайын ичейин деген убакта эжем чайын ичпей кетип калды эртерээк. Бирок тиги дүйнөгө дагы эжем ошого жакшы адамдар керек болсо керек. Ошон үчүн Кудай таалам дагы ошон үчүн эжемди эртерээк алып кетти го деп ойлоймун. Каракүчүкова Зайныш Кенентеевна эскерүү кечеси болуп аткандыктан бир айрым эскерүүлөрдү бөлүшүп коеюн деп чечтим. Мына Зайныш Тоң районунун Төрткүл айылында коммунизм орто мектебин бүтүрдү. Биз дагы ушул удаалаш бир мектепте окуп калдык. Бизден алдыда окучу эле. Эми мектепте окуп жүргөн жылдары Зайныш эжекебиз абдан жакшынакай шаңкылдап күлүп, жакшынакай жарык маанай, жакшынакай сөз менен өзүнүн курдаштарынын арасында бир өзгөчөлөнүп турчу эле да. Ал көпчүлүктүн көңүлүн өзүнө буруп, анан көпчүлүктүн бир маанайына жагып жүргөн турган бир адептүү жакшынакай өзгөчөлүктөр менен айырмаланып жүрчү эле. Мектепти жакшы окуп бүттү.
Ошо мектепте окуп жүргөндө айыл чарба жумуштар деген болчу эле. Өзү атасы Кенем табабыз колхоздун башкармасы болгондугуна карабастан ушу баардык окуучулар менен биргеликте сакмал болобу, ушул чөп чабык болобу, ушундай иштерге бир активдүү жакшынакай катышып жүрчү эле да. Анан мектепти бүткөндөн кийин мына жогорку окуу жайында жакшынакай окуп бүтүрдү. Билим алгандан кийин ушул Кыргызстандын булуң бурчтарында иштеп жүрдү. Мына Таласта, Ош жергесинде иштеп келди, ушул Кыргыз телевидениясында. Бир өзгөчө айта кете турган маселе, ушу Кыргыз телевидениясында көп жыл эмгек өтөп, бир жакшынакай бир рубриканын авторлору болуп калды да. Арно концерти башталарда менин эсимде ушул bir айылдын булуң бурчтарындагы кары-картаң аксакалдар, апалар, энелер, ай айнанайын, жумушуңарды тезирээк жасагыла, азыр Арно концерти башталат деп көгүлтүр экрандын алдына келип, айылдыктар чогулуп, ушул биздин Зайныш эжекебиз ачкан ушул бир концерттерди көрүп, жакшынакай бир куштарланып жүрчү эле да. Эми эмне кылабыз эми, шум ажал улуг экен, арабыздан жакшынакай бир жаркылдаган эжекебизди алып кетти. Эми жаткан жери жайлуу, топурагы торко болсун, тынч уктасын. Ал эжекебиздин жаркыраган элесин биз эч качан унутпайбыз. Арно концертине быйыл 25 жыл деп эсептеп атабыз. Анан өзү да 60-ка чыккан болчу. Анан мен ушул күндөрдө ошо сиз айткандай бир жакшы жактарын эстеп, жакшы бир кыялдарын эстеп, бир жакшы ыраазычылыгымды айткандай бир нерсе болот го деп үмүт кылып аткам. Аябай өкүнүчтүү. Ошол күндөрдү мага буйруган жок. Бизде ошо кичинекей кезибиз да, ушул кезде. Бойдок кезибиз 22-25 жаш кездер экен. Жөжө деп койчу эле. Жөжөлөрүм каякта? Жөжө келдиңби? Ушундай сүйлөчү да. Гүлсина Чотонова ошо режиссерубуз. Экөөбүздү дайыма канатына калкалап, начальство эми баягы баласың, тияка басып кетесиң, бияка басып кетесиң. Ишти чала кылып калган күндөр болот. Анан кичине баягы неметип калсак, продюсерибиз Айнур Алдашева эже тилдеп калса, сразу эле баягы күйпөлөктөп эле жөжөсүн коргогон тооктой болуп эле ортого түшө калчу. Балким жакшынын өмүрү кыска деген сөзгө ошондой нерселерди эстеп туруп анан ынанат окшойсуң да. Ак тилден ак кызмат өтөп, жалпы элдин көрөрмандардын сүймөнчүлүгүнө арзыган Зайнаш Карагөчүкова кезинде жетекчилик тараптан КТРКнын отличниги, маданияттын мыкты кызматкери, Кыргыз Республикасынын президентинин ардак грамотасы өңдөө бир катар сыймыктуу наамдар менен сыйланган. Күн түн иштеп жүрүп, ден соолугунан ажыраган. Бир кем дүйнө деген ушул экен. Кыдыр даарган калыс пакиза инсандарды жаратканына 1000 мертебе ыраазымын дейсиң. Кептин баары Зайнаш канча жаш жашаганда эмес, кандай жашаганында. Аз жана саз жашады. Ошол аз күнчөлүк өмүрүндө канчалардын көңүлүн алды. Канчаларга устат, жакын дос, акты ак, караны кара деген калыстыгы как жарган жан эле. Зайнаш Карагөчүкова 2013 жылдын 8 сентябрында жалган дүйнөдөн төөлүк чын дүйнөгө сапар алып кете берди. Өзү кетсе да, анын артында эли сыймыктануу менен эскере турган эмгектери, элге жагымдуу маанай тартуулаган Арно концерти калды. Зайнаш тирүү болгондо 12 апрелде 61 жашка чыкмак. Аттың ар жылы 70 жаш, 80 жаш, 90 жаш деп көгүлтүр экрандан куттук айтпайт белек. Сиздин атыңыз Кыргыз телесинин тарыхында жакындарыңыздын жүрөгүндө алтын тамгалар менен жазылып кала бермекчи. Татына жүзүң көргөндөр тамшанып